Bakın. Makul baba. Жүріңдер бас ұстайын. Ay. Көчөдөн деген түкүрбөгүлөр. Түкүрсөңөр деген 5 миң сомдон ыштырабы экен айна. Моого түкүргүлөр. Атаң иштебесе, апаң иштебесе, менин пенсиям эмнеге жетет? Ыштырабы деген 5 миң болсо. Бирөөлөр эле төлөнүп калат. Башкаларга төлөнбөйт. Момун илип алып туруп, ушуга түкүргүлө. Уктуңбу болдуңбу кетип калайын. Мояка түкүрө көргүлө. Моого. Жерге түкүрбөй, а? Ой, Макул жерге түкүргүлө. Бас. Урматтуу замандаштар, бир түкүргөнгө 5500 сом айып пул төлөнө турган болсо, анда насыбай чеккендер каяка түкүрөбүз деп атышат. Тамеки чеккендер атайын өздөрүнчө күрүлкасы бар экен, ал эми насыбай чеккендердин түкүрүлкасы жок экен. Ошон үчүн урматтуу өкмөт, насыбай чеккендерге күрүлка сыяктуу ар бир бурчтарга, атайын ишканаларга түкүрүлка түзүп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Болбосо баткенчилер насыбайды түкүрбөй эле жутуп кое турган вариантын иштеп чыгып атышыптыр. Салам алейкум. Если şu biz ile tükürsök karızlar төлөнүп кала турган болсо, мен деле өзүм салым кошом. Анан акчам о даяр. Берем. Кыргызстан карыз кот болсун. Кыргызстан тынч жашаш үчүн бериш керек. Надо бы дагы түкүрөм. Бир жолу 10 миң болуп калсын. Жана бирөө алдын алдынан эме алган мен ошого кошумча мененчи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мына ушул мамлекет башчыларыбыз чыгарган закондор кыргыз мамлекетин оңдой турган болсо, мен дагы өзүм салымымды кошуп кетким келип атат. Ушул мамлекетти урдап жеген, ичкен жана карызга батырган биздин байкелерибиздин жана ушул мамлекет башчыларында иштеп кеткен ушу жегичтердин жана колунан эчтеке келбей сүйлөгөндөрдүн урматына мына карап тургула. Мына 5500 сом. Штрафыңарды келип алып кеткиле. Ушул ичип жегичтер жана сүйлөп колунан эчтеке келбеген адамдардын бетине давно түкүргүм келип жүргөн. Мына силерге ошол возможность келди мага.